Эркек адам аялына зулумдук кылгандан корксун. Кордук көрүп, бул алсыз эмне кылат эле, кимге кетип калат эле, менден 2-3 балалы болуп калды, каяка барат эле дебесин да эркек адам. Аял киши дагы ойлонбосун, мен бул күйөөндү болду башкарып алдым дебесин. Аял киши да эркек да бири-бирине зулум кылгандан корксун, залымдардын дубасы кабыл болот дейт. Ата эне ойлонбой, жеңил ой болуп, балдарды түрүлөй жетим калтырып, ошондо эң чоң мазлум жапа чеккен бул бала болот. 6 күнү сабап өткөндө суроо жоопко келип калат, аял менен күйөө бирге келгиле дейбиз. Ошол учурда болбогон бир себептен эле ажырашып кетишкен да. Тамакты ысытып кой, муздатып кой, магазинди жаап кой, ачып кой. Шунчалык биз жеңил ойлуу болуп калдыкпы дейм да. Мындай ойлонолчу, биз эмнеге мынча болуп калдык, эмнеге мындай болуп кеттик? Бул жаш балдардын убалы кимге? Анан ата эне жеңил ойлуулук кылып ажырашып кетсе, сиз ойлобоңуз, бирөөнү сабап койсо, бирөөнүн акчасын алып койсо мазлум деп. Эң чоң залым жашоодо ата эне болуп калып атат азыр. Ойлонбой, сабыр кылбай, келечектен үмүт кылбай эми бала болуп калгандан кийин, бала жок болсо бир жөн. Балдарды ойлобой 3 талак берет болгондо дагы